Falan koşnam sыйкыр жасап кеттир, falan bir düşman sыйкыр жасап кеттир, falan туган sыйкыр жасап кеттир деп сыйкырдан аябай корккон бир туугандар көбөйүп кетти. Айрыкча эжелер сыйкырдан коркпогула, Аллахтан көбүрөөк коркула. Эгер Аллах Таала сактап койгон болсо, сыйкыр зыянын бере албайт. Аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак деген дуаны окуңуздар. Эч бир сыйкыр зыянын бере албайт. Аллах Таала коргоп коет. Ушундай болуп калды. Аллах Тааланын кудуретин чексиз экендигин билбей туруп, бирок сыйкырчылардын кээ бирки нары берисинен көп коркуп атат. Сыйкыр деген нерсе Аллах сактап койсо, бул себепти зыянсыз калтырып коет. Куду оору сыяктуу. Сыйкыр эмне, оору эмне, экөө бир нерсе. Бизди коронавирус менен деле өлтүрө албадык, атайын ойлоп табылган оору болчу. Сыйкыр деле атайын ойлоп табылган жиндер аркылуу келинген оору. Үйүңүздүн алдына күл чачабы, топурак чачабы, бир нерсе ийне сайып кетеби, кагаз байлайбы, Алла сактап койгон болсо эч кандай зыянын бере албайт. Улуу имамдардан имам Абу Ханифаны, имам Азам имам Абу Ханифаны бир күндө 70тен ашык сыйкыр жасалган. Ага зыянын бере алган жок. Ал илимин таркатты, сооптуу иштерди аткарды, кайрымдуулук кылды, эхсандарды кылган, сабактарды өткөн. Мынакей бизге чейин пайдасы тийип турат. Ал адам айткан, эрте менен зикирлерди айтпасам, бир аз кооптуу болуп калышы мүмкүн деп зикирлерин айтып жүргөн. Сиздер дагы зикирлерди айтыңыздар, 5 убакыт намаздарды окуңуздар, дуаны кылыңыздар. Сыйкыр жасагандар зеригет. Аларга каршы туруш үчүн эмне кылыш керек? Зериктириш керек да. Сиз ибадатыңызды кыла бериң. Алар жасай берсин, эң аягында зыян тийбей калгандан зеригет. Расходу кетипчи.